Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым? Бүгүнкү видео сабагыбызга кош келипсиңер. Маанайыңар жакшыбы? Кана эмесе, бир жымайып коелучу. Бүгүн силер менен өтө турган темабыз жалаң сүйлөм балдар. Сабактын максаты сабагыбызда жалаң сүйлөмдү түзгөндү, синтаксистик талдоо жүргүзгөндү, сүйлөм ичинде жалаң сүйлөмдөрдү башка сүйлөмдөрдөн айырмалай алганды, сөзүбүздү кыска, так, логикалуу, маалыматтуу түшүндүрүүнү үйрөнөбүз. Бүгүнкү теманы өтөөрдөн мурунку өтүлгөн темаларды кайрадан эсиңерге салгым келип турат. Силер билгендей сүйлөм айтылыш максатына карай 4кө бөлүнөт. Буйрук сүйлөм, жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жалаң сүйлөм. Тема жалаң сүйлөм. Жалаң сүйлөмдүн курамы баш мүчөлөрдөн гана турат. Мисалы, жамгыр жаады. Эси жамгыр, баяндооч жаады. Сабак башталды. Башталды баяндооч. Жалаң сүйлөмдөр баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм жалаң, айкындооч мүчө жок жана жайылма айкындооч мүчөлөрү бар болуп бөлүнөт. Жалаң сүйлөмдүн курамында баш мүчөлөр гана турат. 269 көнүгүү. Жаз мезгили. Жаз келди, күн жылыды, асман ачык, жер жашылданды, бактарактар бүрүдөдү, гүлдөр ачылды, канаттуулар кайтып учуп келишти, күкүк таңшыды, торгой сайрады, тала жумуштары башталды, жер айдалды, үрөөн себилди, үй бакчалары, коро жайлары тазаланды. Алма үрүк жана башка жер жемиш бактарынын түбү жумшартылды, алар сугарылды. Мектептин айлана чөрөсү да иретке келтирилди. Гүлзар тазаланды, түркүн гүлдөр отургузулду. Окуучулар көп жумуштарды аткарды. Тала жумуштары бүттү. Окуучулар мектепке келишти. Мугалимдер аларга абдан ыраазы болушту. 270 көнүгүү. Сөздөрдү байланыштырып жалаң сүйлөм түзгүлө. Силер көрүп тургандай көк түстөгү жалаң сүйлөм түздүк. Мисалы, кетеп кызыктуу деген бул атооштук баяндооч. Кийинки бөлүктөн туурасы менен байланыштыруу аркылуу жалаң сүйлөмдөрдү түзөбүз. 271 көнүгүү. Төмөнкү берилген сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла балдар. Аларды салыштыргыла. Баш мүчөлөрдү аныктагыла. Баяндоочтун астын сызгыла. Балдар, азыр тыныгуу мүнөтү. Колубузду эс алдырып алалы. Кое туруп жазганды колду эс алдырып алалы. Ойду топтоп мыктылап, андан кийин жазалы. Мында силер бир топ сүйлөмдөрдү көрүп турасыңар балдар. Азыр жалаң сүйлөмдөргө ооз-эки иштеп көрөлү. Кыш келди, мектеп башталды, окуучу сүйлөдү, Асан сыйланды, ырчы ырдады, атени кубанды, газета окуйбуз. Көрдүңөрбү балдар, биз канча сүйлөмгө ооз-эки сүйлөм түзө алдык. Силер дагы сүйлөм түзүп көргүлөчү ооз-эки балдар. Үй иши балдар. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жалаң сүйлөмдөргө айландыргыла. Мисалы, улуу чоңойду. Мектеп башталды. Астында пайдалануучу сөздөрдү пайдаланабыз балдар. Саламатта калгыла балдар. Ден соолукта болгула.